саламатсызбы, кутман таң. Биз менен ийкемдүүлүк көнүгүүлөрдөн баштайлы. Азыр биринчи көнүгүүбүз кулпу деп аталат. Колубузду артка алабыз. Эгерде манжаңыз менен жетсеңиз, менде болуп манжа менен жасайсыз. Эгерде жетпесе, колуңузду артка койсоңуз, бул жетиштүү болот. Анан эки жака жана башка жака жантайы менен бул көнүгүүнү жасайбыз. Азыр көрсөтөбүз сизге. Бул көнүгүүнү ар бир жака бардыгын 6 жолу жасасаңыз болот. Эгерде убактыңыз көп болсо, анда көбүрөөк жасайбыз. Жетиштүү. Экинчи көнүгүү бул жөргөмүш деп аталат. Азыр көрсөтөбүз сизге. Бир бутка отурабыз, бир бутубузду четке чыгарабыз. Бутубузду колубуз менен жакшы кармайбыз. Жерге жакыныраак өтөбүз бул көнүгүүнү кылып атканда. Анан жерди карабайбыз, мындай башыбызды түз кармайбыз да, бул көнүгүүнү кылып атканда. Жетиштүү, жакшы. Эми биз менен цигун көнүгүүлөрү менен чогуу жасайлы. Азыр цигун бул болсо жайдагы жасалат жана баттагы жасалат. Ошол сизге цигунду бат жасоону көнүгүүсүн көрсөтөлү. Бул ачуу жабуу деп көнүгүү аталат. Кана көрсөтөлү. Кытайча бул кайхэгун деп аталат. Бул сунси нэйзи цюань стилинин цигун көнүгүүсү. Цигун көнүгүүсүн жасаганда адам өзүнүн денесин чыңдайт жана көп оорубайт. Ошону сиз билип коюңуздар. Жетиштүү. Эми тайди-цюань стилине өтөлү. Сиз билгендей эле тайди-цюань стили ЮНЕСКО-га кирген, анан дүйнө жүзүндө бул эң таанымал стили. Ошонун көнүгүүсүн көрсөтөбүз. Көнүгүүсү болсо тизени тазалоо. Азыр биз көрсөтөлү. Бир жака жана эки жака биз менен чогуу жасаңыздар. Кана. Кадимки эле жай жасайбыз. Азыр мени менен өткөн биякты дем алабыз бияктан. Бутту чыгарганда демди чыгарабыз. Кайра өз ордубузга келебиз. Ушу кунфунун стили өзүнүн уруштук колдонуусу бар. Ар бир стили. Эми ушул көнүгүү тизени тазалоо стилинин уруштук колдонуусун да көрсөтөлү сизге. Азыр бутуңуз менен согосуз, көрсөтөлү. Жакшы. Мына эми маанайыбызды көтөрдүк. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. Эмки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.